Карызы бар жигитти уурдап кетишкен. Бишкекте милицияга кайрылгандар 17 мартта белгисиз адамдар уулун унаага салып кетишкенин айткан. Укук коргоо органдары кылмышка шектелген 3 кишини кармады. Алар жабырлануучуну мурдагы карызын өндүрүү максатында уурдап кетишкени аныкталган. Тергөө жүрүүдө. 2026 жылдын 17 март күнү Бишкек шаарынын Сүрлөв райондук ички иштер башкармалыгына КА аттуу жаран белгисиз адамдарга чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда ошол эле күнү болжол менен саат түнкү 1 чамасында Бишкек шаарынын Аламедин 1 кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосунда белгисиз адамдар анын уулу КН аттуу жаранды белгисиз үлгүдөгү унаага салып, белгисиз тарапка алып кетишкен. Аталган факт боюнча тергөө кызматы тарабынан ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 165-беренесинин 2-бөлүгүнө адам уурдоо ылайык кылмыш иши козголгон. Бишкек шаарынын Сүрлөв райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 2006 жылы туулган МН, УФ, 2007 жылы туулган ИР, ошондой эле 2009 жылы туулган жашы жетелек АР. АКШда 4 кишинин өлүмүнө айыпталган кыргызстандыкка укуктук кеңеш берилди. Тышкы иштер министрлиги анын туугандары менен жолугушуу өткөргөн. Ал эми Чикагодогу Кыргызстандын башкы консулдугу жарандын өзү менен телефондон байланышып, консулдук укуктук кеңеш берди. Учурда кыргыз дипломаттары ага жолугуу үчүн тиешелүү аракеттерди көрүп жатканы кабарланды. Келип кытыштырбайын десем, дал кытышып кетти. Орозонун күндө Кудай өзү кечирсин. Замзам суу боюнча. Мынаны карасаңар эми ушул. Азыр акимчиликке кирсем, замзам сууну майкеп тийип коюшуптурлар. Мынаны карасаңар эми. Муну ким алып келди десем, балдар бирдей издеди. Эми міне мына ушуну ким шу замзам сууду азыр мына акимчиликке келип туруп, каратып туруп, волонтерлор, кайсы волонтерлор алып келди десем, дал мына QR коду неме экенин сикпайын дегендей. Кимдин бул бизнесин дагы көтөрүп туруп, бул бекер берилет деп атат. Бекер берилсе адамга берилет. А силер буну өзүңөр ушул булардын бизнесин токтоткула дедик го. Вот кто даст гарантию, что вот этот вот бизнес мына ушул чиканына. И еще вот этот QR-код, для чего он поставлен? Что нужно здесь платить? Карап туруп, получается, бесплатную воду, и по ушул QR-код боюнча акча которула деп атабы. Токтоткула дедим, ошол замзам суу дейт. Бир жолу эле, онон көрө ана биздин майдандагы баам суузам замзамдай болуп чыгып турат. Народ, поделиться этип, бөлүшүп койгулачы. Элим, жерим уксун ушу замзам сууну токтоткулачы, народ. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болгуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк, учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.